Самаркандек айылындагы аялдарды жумуш менен камсыз кылып, миграцияны азайтууга багытталган бул тигүү цехинин иши акыркы 6 айдан бери токтоп турат. Муну жакшы уюштурган адам жок да. Буга бир жакшы уюштурган мындай жетекчи керек да. Мындай же бул жергечи акчалуу аял керек да. Мисалы үчүн любой жерде элечи өкмөт деле карап тура бериш керек да, өкмөт алмап ошозума түш деп. Мага берсин дебечи. Мисалга мен мына кесиптик техникалык лицей жылда 2 группадан почти 30 окуучудан прием болсо 25 окуучудан 50 окуучу ушул жерден швея мотористка деген документ менен чыгып атат. 10 айдын ичинде специалисттер чыгып атат. Анан ал жерге бизге даанчы мындай башчы боло турган илим билими жетишкен мындай технолог, күчтүү технологдор керек да бизге. Күчтүү технологдор мындай башчы болгондон кийин баарын жoko көзү жетиш керек да. Образование керек да, образованиясы жеткен жетекчи керек. Адис аларга бизде швеялар чыгып атат. Мисалы үчүн ошо 25тен 50 эмени апарып койсо болот ошо швейный машинага. Арендасыны төлөш кыйын болду, бирдеке болду окшойт менимче. Мен угушум боюнча да эми арендасыны көп койду, бирдеке болду да. Мен иштете албайм. Себеп дегенде мен швейный жагынан жокмун да өзүм негизи. Болот да, кантип болбосун. Мисалы үчүн үйдө тигип аткандар көп да бизде. Үйдө тигип аткандар эгерде ошону өкмөтүбүз өнүктүрүп эме кылып берсе болот. Мына үйдө тиккендер баардыгы барып ошол жерден иштесе, элге дагы жакшы, өздөрүгө дагы жакшы, кичине болсо дагы киреше кирип турат да. Муниципалдык менчиктеги имаратты кайрадан жандандыруу үчүн айыл өкмөтү тарабынан бир нече жолу жеке ишкерлерге сунуштар берилген. Самаркандек айыл өкмөтүнүн муниципалдык менчигиндеги тигүү цехибиз 2023 жылы ишке берилип, 25 адамдан турган жумушчу орун түзүлгөн. Эффективдүүлүгү өтө жогорку деңгээлде болду. Себеби айыл аймагында көп аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн аялдары окууга тартылып, учурда өздөрү дагы жеке үй бүлөлөрүндө ачып алган. 2023, 24, 25 жылдары иштеди. Каработоева Орозгүл тарабынан иштетилди. Андан биринчи Жапарова Гүлнар эжеке иштетти. Андан кийин Каработоева Орозгүл эжеке иштетти. Андан кийин Сайтов Бакыт эке иштетти. Учурда азыр дагы жеке ишкерлер тарабынан сүйлөшүү жүргүзүлүп, Азамова Назир эже менен сүйлөшүп, ошол эжеге берүү алдында турабыз. Маалыматка ылайык, ишкерлерди тартуу максатында ижара акысын төмөндөтүү, электр энергиясын жана башка чыгымдар боюнча жеңилдиктерди берүү маселеси да каралган. Бирок бул көрүлгөн аракеттерге карабастан бүгүнкү күнгө чейин цехти иштетүүгө жеке ишкерлер кайрылган эмес. 2025 жылдан эле иштебейт, бирок 6 ай 7 ай болуп калды иштебегениге.